Барыңыздарга салам. Мына жаз да келди. Жаз менен кошо сүйүү да койгонду. Ал эми кыргыз мырзаларына кандай айымдар жагат? Ал эми айымдарга кандай мырзалар жагат? Ушул суроолорго жооп издемекчибиз. Андыктан биз менен болуңуздар. Токто. Өзүнө ишенген айымдар жагат. А мүнөзү үчүн? Мүнөзү эми токто болуш керек, имандуу. Ну, характер хороший. Ну, не прям как упрямый, но добрый. Еще келбети мужественный. Самое главное мужественный. Негизи мен адамдын мындайча айтканда сырткы дүйнөсүнө деле карабайм, сыртына внешностуна деле карабайм. Ички дүйнөсүнө караш керек деп ойлойм. Негизи адептүү, билимдүү балдар жагат. Ошо. Бою, келбети, тышкы келбетин айтсаңыз. Тышкы келбети, бою узун, арык эмес, жашнакай. Эми негизгиси көбүнчө кыздардын бардыгы эле мүнөзүнө айтышат да. Анын биринчи мүнөзүн карабайсың, кебетеси көрүнөт да. Анан кебетесин карап, анан мүнөзүн билесиң да. Ошон үчүн экөө тең главный нерсе болуш керек. Мүнөзү кичине кыстыкынай эле, назигирээк. Андан тышкары мындай кечиримдүү болсо дегем да кыздар. Суу кандай обычный болуш керек. Ошо? Андан ошону кандай десек? Татынакай айымдар жагат. Ар бир эркек ошондой жакса керек. Ошол эле. Чачы кара, сары. Анысына айырма жок. Мындай адамгерчиликтүү, мындай сүйлөгөн сөз ордунда болсо ошондой эле жагат. Өзүн тыккан алып жүргөн балдар. Көз кандай, каш кандай болуш керек? Эми кадимкидей эле кыргыздарда кашы кара, көзү кара. Эми айта албайм мындай айымдар жагат деп, бирок мындай көргөндө башкача сезим болсо го, ошондон эле. А так определенный критерий жок мындай айым жагат деп. Келбетичи? Келбетинде эле ошол определенный критерий деп, мындай деп айта албайм. Чачы кара же ак деп. Жооп берип коесузбу? Самгам ушу имандуулугу болду да. Ошо тенем сыйлаганда ошо. Мына көрүүчү кимге кандай түгөө керек экендиги тууралуу билип алдык. Ал эми бул жазда сиз да өз сүйүүңүздү жолуктуруңуз дейли. Биз сиздер менен кийинки чыгарылышта көрүшөбүз. Сак саламатта калыңыздар.